Böyle айтышат өстүрбөйсүңбү деп жана негизи өстүргөн кичине возраст берип коет. Врачтар айтышат, балким төрөлүп атканда чоюп коюшканбы деп, ден соолугума карап. Наркы жума Дубайга кеткен аттык эле. Эгерде тагдырым бир болсо, жашыңды бирден санабай. Жалпыңыздарга салам, ардактуу Solo Media порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз өзгөчө бир интернет жылдызы, блогер жана ошондой эле өзү жаш болсо дагы көптөгөн жаштарга өзүнүн үлгү болуп, башкача айтканда мотивация берип келе жаткан бир айым менен маек курмакчыбыз. Ал ким деп турсаңыздар, биз Айдана Ниязбекова эжекебиз менен маек курмакчыбыз. Азыр анын үйүнө келип калган учурубуз биздин каарманыбыздын бүгүн шартына байланыштуу. Бүгүн биз үйдүн алдында, ачык асман алдында, таза абада маек курмакчыбыз, андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ты не любишь розы, окей. Я нарву тебе цветов со всех полей и устрою тебе самый лучший день. Просто полюби меня сильней, yeah. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, Айдан айым дагы чыгып калган учур азыр биз жайланышып отуруп алдык. Кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, буюрса өзүңүздөр жакшы келиңиз. Жакшы. Башында эле өзүңүз жөнүндө тааныштырып, элге өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, учурда эмне менен алексиз? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Аты-жөнүм Айдана Ниязбекова. 25 жаштамын. Азыркы учурда каникулда элебиз. Наркы жума Дубайга кеткен аттык эле, ошо бир фонд менен ошого даярдык көрүп эле азыр. Ушул жерден кызып калдым, Дубайга кетип атам деп калдыңыз. Себеби эмнеде, эмне себептен баратасыздар? Бул НМГ деген фонд. Анан ал фонддо деген мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана кыздар. Ал фонддо деген ошо кыргыз эстрада жылдыздары менен биргеликте дуэт аткарышат. Анан Бишкекте да чоң концерт бергенбиз. Анан азыр ошондой Дубайдан ошондой чакыруу келди. Анан ал жактан да бир күн концерт болот. Анан Дубайда көрүп келебиз. Ошол фонд менен. Ошондо сиздер кыргыз эстрадарчысы менен дуэт ырдайсыз, э? Жок, азыр ал жака өзүбүз эле жалгыз ырдайбыз. Азыр шоу бизнестен эч ким катпайт. Шаарда жүргөндө бул жактан чогуу ырдайбыз. Анда даярдык кандай болуп атат? Кайсыл чыгарманы аткарасыз ал жака барып? Ошо бизде кыргызча ырларды жаздырып койдук эле. Ошолорго эле даярданып ошолорду ырдайбыз го буюрса. Анда ушу жеке жашооңуздон да суроо бергим келип атат. Билишимче студентсиз, э? Студент. Анан кийин кайсыл окуу жайда окуйсуз? Факультетиңиз кандай? Ошол жөнүндө да бир тааныштыра кетсеңиз. Ушу жылда 72-чи гимназия мектепти аяктагам. Андан кийин колледж экономика и финансы деген колледжди тапшырдым. Ал жакты аяктап, анан азыр Кыргыз улуттук университетинде 4-курс болдум, буюрса. 3-курсту бүттүңүз, э? 3-курста. Анда ушул университетке келе жаткан жыл офлайн болуп калса, барып келүү иштери бир аз кыйын болуп калбайбы? Ошолдон кыйналбайсызбы? Ал жактан менде орусча айтканда свободное посещение, баягы эмеме карап барам, ден соолугума карап. Анан ал жактан ошо одногруппниктер жардам беришет, тосуп алышат. Ал эми ушул ден соолугуңуз жөнүндө өзүңүздүн айта кетсеңиз, канча жашыңыздан баштап башталды? Себеби эмне болуп калды? Мүмкүн көрүүчүлөрдүн арасында билбегендер бар дегендей. Негизи жакшы эле төрөлүпмүн. Анан көп врачтар айтышат, балким төрөлүп атканда чоюп коюшканбы деп, же кулатып алышканбы деп, ошо 3 жашымда боюмдун өсүшү токтоптур. Анан баягы жашынакай эле басып жүрүп, анан 5-6 жыл болуп калды. Больницага барып көрүнсөк, белим сынык экен. Анан ошол бойдун өсүшүн токтотуп, жүрөгүм нерв кызып калыптыр. Анан ошол бойдун өсүшүн кармап, анан бутка дагы күч бербей, кадын октун таяктын жардамы менен. Ал эми оюңуздар кандай ойлойсуздар? Врачтардын бир тийгизген таасири барбы? Мүмкүн кош көңүл мамилесиненби, же андай нерсе жокпу? Билбейм. Ал жөнүндө деле көп ойлонуптурмун. Бирок чоңойгондон кийин да айтышты, чоңоюп калган кезинде эле кулаган депчи, баягы орусча айтканда көпчүк деп коет го, ошол жагына катты жыгылып калса керек, анан жылышып кетти белдери депчи.
бул өзүңүз негизи көп жаштарга мындай мотивация да берип келесиз. Көп билебиз, сизден мотивация алып мындай үлгү алгандар дагы аз эмес да. Өзүңүз мотивацияны кайсыл жактан аласыз? Ким берет сизге негизи эле мотивацияны? Мотивацияны өз апам берет. Дайыма акыл сөздөрүн айтат. Анан курбуларым бар. Ошо 5-класстан бери чогуу окуп келген подруга курбум бар. Ошол дагы дайыма сен мынтишиң керек деп дагы орусча айтканда мотивация берет. Көбүнчө апам анан. Демек эң жакын адамыңыз апабыз, анан дос таңдоодо дагы аябай жакшы кылат мамиле жасаш керек экен. Анан кийин ушу 6 саат аман туруп эле, бирок мындай эч аракет кылбаган адамдар бар да арабызда. Ошолорго кандай кеңеш айтасыз? Оюңуз кандай ошого? Бир деп камераны карап туруп, мен силерге ушинтип айтам деп туруп бир кеңешиңизден берсеңиз өзүңүздүн. Менин кеңешим эң биринчи ден соолугуңарды карагыла. Ден соолук жанагы ыр бар эмеспи? Ден соолуктун кадырын ооруган жан билет. Ошондо чынын экен. Убактыңарды туура пайдалангыла дейт элем. Анан баягы орусча айтканда өзүңөрдү развивать эткиле, азыр өнүккөн заман болуп баратабыз. Анан өзүңөрдү өнүктүрүп. Анан кийин билишимче сиз сулуулук жаатында дагы эмгектенесиз, э? Жок, макияж жасап. Өзүмдү сам себе визажист окугам. Маникюр жасайм. Сиз кыздардын башкаларга маникюр жасап бересиз, э? Кандай ошондо салондо иштейсизби же? Жок, азыр үйдөн кабыл алчумун. Азыр башка фонддор менен иштешип кетти беле, көп жазайын. Ал иш токтоп турат азырынча, э? Макул. Анда эмесе кийинки суроом мен сиздин ошо өзүңүздүн чач жасалганыңыз жөнүндө бергим келип атат. Ушул дайыма кыска кылып жүргөнүн бир өзүнүн себеби барбы? Мындай өзүнүн же сыры барбы мүмкүн? Кандай узартайын деген ойлоруңуз барбы же? Ошол суроо дагы эмеден социалдык тармактардан көп келет. Мен да ошондо байкап калдым. Көп эле айтышат өстүрбөйсүңбү деп, жана негизи өстүргөн кичине возраст берип коет. Анан ошо өзүм да тердей берем. Дайыма кыш жайында деле анан кыска чач мага ыңгайлуу. Демек мындай өзгөчө сыры деле жок, э? Анда эмесе Айдан айым, айтсаңыз, ар бир эле кыз негизинен ак жол салынып, ушундай нерседен кыялданат эмеспи? Сиздин жакын арада турмуш куруу пландарыңыз барбы? Быйыл же эмки жылы? Жакын аралыкта жок. Азыркы учурда жүрөк бош. Жүрөгүңүз бош, э? Анан буйрганда Анда эмесе Айдан айым, ушу сизге мен атайын блиц суроолорду даярдап койгом. Кыскача мен сизге катарынан окуп бере берем. Сиз бат-баттан бирок кыска кылып жооп беришиңиз керек. Айдана Ниязбекова кайсы тамакты сүйүп жейт? Беш бармак. Уйкучусузбу? Ооба. Алдамчы досторуңуз болгонбу? Болгон. Сүйүүгө ишенесизби? Ишенем. Акыркы жолу качан ыйладыңыз? 2 жыл мурун. Апаңыздын көзүнчө жаман сөз сүйлөп же сөгүнүп алган учуруңуз болгонбу? Жок. Жок, э? Акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз? Максатка жетти. Айдана Ниязбекова эмнеден коркот? Бийиктиктен. 10 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз? Бактылуу айым, бизнесмен. Апа не деп аталат? Мээримдүү эне. Сиз бирөөдөн карызга көп акча аласызбы же сизден көп алышабы? Мен албайм деле, менден деле алышпайт. 9 жерде 5 миң канча алат? 5. Инстаграм сиз үчүн эмне? Мен үчүн бош убакыт өткөрүү. Бош убакыт өткөр, э? Инстаграмдан айына канча табасыз? Көп таппайм деле, көбүнчө кайрымдуулук жасайм. Тиктоктун жоюлушуна макулсузбу? Жок. Макул. Анда эмесе ушул кыскача суроолорубуз бүттү. Демек, аз мен эстегендермен эми кайра кененирээк талдап көрөлү. Уйкучусузбу десем, уйкучумун деп калдыңыз. Деги эле канча саат уктайсыз? Канча саат уйкуга бөлөсүз? Негизи азыр социалдык тармак көп убактыбызды алып аткан, түн ичинде көпкө чейин отуруп калам. Анан ошо эртеңден кечирээк турам. Мамам тур дейт. Деме апалар айтып берет го, саат 9 болсо 12 болду тур депчи. Анан мамам да ушинтип 12 болуптур, турбайсыңбы депчи.
Алдамчы досторуңузга ооба деп жооп бердиңиз, э? Деги эле кандай алдап кеткен досторуңуз болгонбу сизди сатып кеткен? ооба ошондойго кездешип калдым. Негизи андайга эмете элек болчумун, бирок баягы ошол опыт болгондон кийин уже ишенип калдым да, значит, ушундай достор болот экен. Пайдаланып десем болот. Баягы кандай десем, баягы колдон келип Жардамыңыздан пайдаланып кийин жардамдан пайдаланып, даже учурашпайбыз. TikToктун жоюлушуна колдобойм дедиңиз. Айткандай, эмне себептен колдойсуз? Шуну мен да ойлондум эле. Негизи ал жакта мындай, негизи айтышат экен, ал жакта мындай жаман нерселер да бар деп. Жана балким ал адамдарга ошондой видеолор кездешип калса керек. Бирок менимче мындай орусча айтканда развлечение деп коет го. Жанагындай трендтерди кайталап, мындай эмелерди, бийлерди үйрөнүп деген ошондой эле эмелерди колдоном да негизи чынын. Негизи стресске, депрессияга эмес, стресске түшкөн учуруңуз болобу? Анын стресстен негизи арылуунун жолдору кандай? Сиз кандай ыкмаларды колдоносуз? Негизи көп деле эмете элекмин, негизи өзүм эме кандай деп коет, мындай эмелерди көтөрөм да. Жаман сөз келеби, ушундайларды мындай кандай деп коет ошо характерди. Ошондоймун да, анан негизи көп эмелерге мындай депрессия Көңүл кабылып, бурбайсыз, мындай комнатадан чыкпай, ыйлап андай учур болгон эмес. Депрессияда жүргөндөргө кандай деп кеңеш берет элеңиз? Мүмкүн азыр кыйналып жүргөн учурда. Ага кабылбаңыздар, өзүңөрдү позитивди алып жүрүңүздөр дейт элем. Азыркы учурда үй бүлөдө эң кичүүсүмүн, эжем, байкем бар. Алар уже үй бүлөлүү. Анан апам менен турам. Ошол жактан квартира снимать этип эле. Ошол жакта турабыз. Ал эми апаңыздар экөөңүздөр жалгыз турасыздар, э? Каражат жактарын кандай маселелер жаралбайбы? Каражат жана эле пособие деп коет. Ошондой алам, анан эчекем жардам берип турат. Мамлекет тарабынан кандай жардамдар болот? Көбүнчө мамлекетибиз көңүл бурабы? Пособияны алам. Ал деле көп нерсеге жетпейт. Бир 2 дары алган эле Түгөнөт, э? Негизи өзүңүз айына канча акча табасыз, эгер сыр болбосо? Instagram аркылуу, блогерлик аркылуу, реклама аркылуу дегендей. Көбүнчө кайрымдуулукка кайрылышат. Анан ошо реклама жазып атканда ойлоп коем, качан мындай көп табат болдум экен деп. Анан иногда болот, иногда болбой деле калат. Көбүнчө баягы ооруган, жардамга муктаждар сурашат. Демек сиз жардам берип турасыз, э? Кайрымдуулукка көп сурашат, ошондо кайрымдуулукка. Негизи эле ушул блогерлик жөнүндө сурагым келип атат да. Өзүңүздү мындай блогермин деп эсептейсизби? Анан кийин атайын бир өзүнчө Instagramга убакыт бөлүп, мисалы блогерлер ушинтет го, контентке убакыт бөлүшүп. Өзүмдү блогермин деп деле эсептебейм. Негизи эшикте жүргөндө TikToктон көбүрөөк таанышышат. Баягы бош убактымда ошо сүрөт киргизип коем, видео киргизип коем. Ал эми саатына канча саат кетиресиз интернетке? Биз отуруп эле билинбей эме болуп кетет го. Көп убакыт алып коет, 3-4 саат болуп турат. Ошону времясын карап коем, анан TikTokко кирип, TikTokто карайм. TikTokко бир кирип алсак ошо менен канча саат өткөнү да билинбей калат го. Анан кийин окууңуз жөнүндө сурагым келип атат. Кайсыл факультетте? Экономика, э? Жаңылбасам. Банковское дело. Ал эми ушул кесипти таңдап алышыңызга эмне себеп болду? Журналист болгум келчү. Анан баягы чогойгон сайын ден соолугума байланыштуу отурган жумуш керек экен деп, ошо банкка отуруп иштегенде банковское дело тандап алдым. Ал эми окууну бүткөндөн кийин өз кесибиңиз менен иштеп кетүү оюңузда барбы? Буюрса иштейм деген чоң үмүттөмүн. Ырчылык менен дагы алектенип келесиз. Ушул ырчылык жаатта дагы көрүп келебиз. Деги эле ушул жаатта аралашып жүргөнүңүзгө канча болду? Бул ырдоо менин хоббим десем болот. Анан бир жолу бир жакка ыр жаздырып келип, анан бир тойго чыктым эле. Ошондон кийин желание пайда болду. Ошо фондко кошулуп, анан
Азыр тойлорго чыгып турасызбы? Иногда чакырып калышат. Дайыма эмес, кезде да. Демек тойлорго чакырса тойлорго да ардайсыз, э? Анда көрүүчүлөргө да айта кетели, сиздерге Айдана Ниязбекова тойлордо дагы кызмат кылат, сөзсүз түрдө. Сонун бир ырларды угуп тойдон мес алып кетүүнү каалаган болсоңуздар, анда той ээлери сиздер сөзсүз Айдана Ниязбекованы чакырышыңыздар керек болот. Анда эмесе өзү негизи музыкалык билимиңиз барбы? Жок, билимим жок, бирок азыркы учурда Айжан Газиева эжекебизде Вокалдан сабак. Канча убакыттан бери вокалдан сабак алып атасыз? Бир ай болуп калды, эми азыр каникул, анан кайра сентябрдан баштап баштайм. Нур ширесиңде меримдин, тереңден пейлиңдин, алып экенсиң энекем. Бул жалгандагы байлыгым, жарык берген айдеңим, бар экенсиң энекем. Тазим кылам алдыңда, талбай көкөлөтүп тактыңда, талашы жок энекем бактымда. Запутатып эми мен ырдайм да, музыкасы менен жана андай ырдабаганга кечирим сурайм. Ушул энелериз жөнүндө ырдагандан негедир энелериз жөнүндө сурагым келип кетти. Ушу кичинекейиңизде эстеген бир учурларыңызды айтып берсеңиз, апаңыз жөнүндө, апаңыздын сизге мындай камкордуктары жөнүндө бир. Апамдын аты Халбүбү. Канча жашта? 63-тө. Анан ошо азыркы учурда апам менен жашайм. Апамдын кайсы сабаттарын баары. Апам деген аябай таза. Мени да ошондой таза болгонго көндүргөн. Шайыр. Үйдөн апам да ырдайт. Ошо үйдөн байкем апам ырдайт. Балким ушул жакты апам жакка кеткен деп ойлоп коем. Ал эми атаңыз жөнүндө сурагым келип атат. Атаңыз жөнүндө көп унчукпадыңыз, эмнегедир? Атам деген мен кичине кезде эле башка үй бүлөгө кеткен. Ал жакшы адам, бирок көп деле катташпайбыз. Ошо кезде чалышып калам мен. Үйдөн мен эле чалышып калам. Анда ушул ырыбыз аягына чыкпай калды, дагы бир ыр сурансак кандай дейсиз? Сүйүү жашка карабайт деген ырдарды берейин. Сүйбөйм дебесең жаным, сенсиз жашай албаймын. Жашың кичүү болсо дагы мен ага карабаймын. Сүйүү жашка карабайт, жашпы карыбы ылгабайт. Эгерде тагдырың бир болсо, жашыңды бирден санабайт. Азамат, кол чабуулар болсун. Ырыңыздын аты да сүйүү жашка карабайт экен. Негизи эле сиз үчүн сүйүүдө жаш маанилүүбү? Балким 1-2 жаш болсо болот го дейм, андан дагы бирок болсо. Эми бирок сүйүү жашка карабайт дейт. Балким тагдыр бирге кылып койсо, өзүңүздөн кичүү баланы жактырып калсаңыз турмушка чыгат белеңиз? Азыр жок деп айтсам, балким кийин кандай болуп калат. Бирок балким Анда эмесе Айдан айым келиңиз. Ушу менен учурубуз деле, убактыбыз деле бүтүп баратат. Бир камерага карап, сизге эркин микрофон берели, элибизге, жерибизге кабыл тилек айтып, жүрөгүңүздөн чыккан сөздөрдү арнап койсоңуз болот. Дайыма асманыңыз ачык болсун. Ушундай оорулардан алыспай болуп, согуш болбосун. Ошо ар дайым бакубат жашап жүргөн. Рахмат чоң.
Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп бизге атайын үйдө Айдана эженин үйүндө учурдан пайдаланып айта кетпесек болбойт. Коноктору бар экен, бирок ошо конокторунан дагы коноктосуп жатканына карабай бизге убакыт бөлүп ушул жерде макул деп интервьюга макул болгонуңуз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса 4-курста өзүңүз каалагандай баалар менен жакшы аяктап алышыңызга тилектешпиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Solo Media порталынан бүгүнкү маегибиздин коногу Айдана Ниязбекова эжекебиз болду. Сиздер менен мен Solo Media порталынан Алиман Эсенкалык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Биздин каналга катталып, эгер ушул видео жакса, жакты белгисин басып жана албетте комментарий бөлүмүнө биздин Айдана эжекебизге жакшы каалоо тилектериңиздерден жаза кетиңиздер.